Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum бағбандар жаматы, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен ағы бір рет туғандар. Мына біз азыр Баткен областының Ақтатыр деген айылынан өттік. Ақтатырдан мына Лейлекке кетіп отқан жолдың екі бетіндегі мо жатқан таланы көріңіздер. Мына қараңыздаршы, қандай чоң, эбегейсиз чоң тала жатат. Мына ушул жерге суу алып келүү маселеси где-то бір $1 миллион мен чечилет. $1 миллион же ашып кетсе $2 миллион каражат жумшай турган болсо, мына тоонун ар жагынан суу алып келсе болот да мына жерге. Мына ушул тоонун ар жагынан суу алып келе турган болсо, эми биз азыр башына эле кирдик. Баш экен бул. Баш экен. Тияқты көргүлө. Мына көзүң талыйт да. Ушунун бардыгы кенен жаткан жер да. А биз болсо эмне туугандар, бир эле баягындай бир чоң баатырдын тоюн өткөзгөнү деген 120 миллион сом акча жумшап коюп атабыз. Bir арзыбаган бир кандай бир мероприятияларды жасайм деп, бир мына мисалы үчүн бизге такыр кереги жок шайлоолорго 300 миллиондо, 500 миллиондо, 1 миллиардтап акча жумшап таштап атабыз дагы. Мына жерди көргүлө туугандар. Мына ушунун бардык жерлерге, мына көз көрүнүп турган жердин бардыгына өрүк отургуза турган болсо, бул жерде билесиңерби канча миллиондогон тонна өрүк чыгып турмак жыл сайын. Мына ушул Ақтатыр айылы, тети астыбызда Рават деген айыл бар. Ага чейин канчалаган километр мына ушул жерлердин бардыгы бош жатат. Садан кетен кыргызым. Качан ойгоносун? Эми обязательно башка бир мамлекет келип сени басып алып, анан кийин ушул жерде анан кийин иштешиң керекпи? Кой ондой кылба. Кыргызым, мына ойгон, ойлон, мына сенин шансың, мына ушунун бардыгы мына кыргызга карайт. Биздики бул, биздин жерибиз ушулардын бардыгы. Мына ушул жерди пайдаланалы, иштетели. Мына бул жерде 30 жыл болуптур. 30 жылдан бери бир мындай көзгө көрүнөрлүк бир жумуш аткарылып аптыр да. 30 жылдан бери ушул канча губернатор болуптур, ушул Баткен областында канча деген мэрлер отуруптур, айыл өкмөттөр отуруптур, канчалаган айлык төлөнүптүр ошолорго. Бул жерлерге канчалаган акчалар бөлүнгөн мынтип өнүктүрүү фонддорунан. Бир дагы жумуш болбоптур да. Бир дагы көзгө басарлык бир иш жок экен да. Жалаң эле ушул до свидания, ушул эч бир эмес жок да. Мына карагылачы, кыргызым. Мына дер жерде суу бар, өмүр бар да, жашап атышат, үйлөрдү куруп атышат, багбанчылык кылып атышат, мал, койду, эчкини багып атат. А бул жакта суу жок, ошон үчүн токтоп турат. А бул жерге суу алып келиш үчүн болгон бир $2 миллион каражаты кетет экен. Зато суу болуп калат да. Суу болот, ушунун бардыгы бак болот да, ушунун бардыгы. Мына машина менен барайтсаңыздар, эки жак деген жап-жашыл болуп, эми укмуш болмок да. Мына ушул жөнүндө ойлонойлу туугандарым. Мына туугандарым, жер бар. Иштеш керек, каражат да бар. Мобилизация кылыш керек, элди деген ойготуш керек, элдин бардыгына ишенич бериш керек. Элдин бардыгын ойгонуп, тынбай телевизордон чыгып туруп биздин чоңдор сүйлөш керек, биздин атка минерлер, биздин лидерлер сүйлөш керек. Болду, токтот, жатканды токтот, кыргыз, тур, иште. Мынаны кыл, мынаны жаса. Техниканын бардыгы бизде, экскаваторларды алып келели, бульдозерлерди алып келели, мояка деген буровойлорду алып келели, сууларды чыгаралы, бактарды отургузалы, элди деген жумуш менен камсыз кылалы. Мына ушул жөнүндө ойлогула. Чоңдор, мына жер. Мына болсо эл, жакта эл жатат. Эл жарымы Россияга кетти, бирок иш болсо, жумуш болсо кайра келет. Алар деген Москвадан прописка алып жашап алган жери жок. Мына
Келиңиздер туугандар. Эфирди бөлүшүңүздөр, элдин бардыгы билсин. Бул Ақтатыр. Алинер Жума, бул Баткен областы Ақтатыр айылы. Ақтатыр деген айыл бар. Аябай чоң, жакшы айыл. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.